Ар бир нерсенин максаты бар. Бир жолу Дауд пайгамбар өзүнүн ибадатканасында отуруп Забурду окуп жатат эле. Ал топуракта жаткан кызыл түстөгү бир куртту көрүп калды да, өз жүрөгүндө мындай ойлоду. Алла Таала бул куртту эмне үчүн жаратты экен? Алла Таала куртка сүйлөөгө уруксаат берди. Курт айтты: "О Алланын пайгамбары, Алла Таала менин жүрөгүмө ушул сөздү салды. Субханаллахи валхамдулиллахи ва ла илаха иллаллаху валлаллаху акбар. Алла ару, Аллага мактоолор болсун. Алладан башка Кудай жок. Аллах улук." Бул сөздөрдү ар күнү 1000 жолудан айтамын. Ал эми түндөсү болсо 1000 жолу Аллахумма солли ала Мухаммадин иннабиил умми ва ала алихи ва сохбихи ва соллим. О Кудайым, жазганды жана окуганды билбеген пайгамбар Мухаммадка, анын үй бүлөсүнө жана сахабаларына рахматыңды жана мээримиңди төккүн деген сөздөрдү айтамын. Андан соң курт айтты: "Сиз эмнелерди окуйсуз? Мен дагы сизден пайдаланайын." Муну угуп, Дауд пайгамбар курттун жөнөкөй түшүнүгүнө таң калып, Алла Тааладан коркту да тобоо кылды жана Аллага таянды. Ибрахим пайгамбардын алдында анын кандайдыр бир ката кемчилиги айтылса, эс ооп калат эле. Анын жүрөгүндөгү коркунуч бир нече чакырымга чейин угулчу. Алла Таала Жабриил периштени жөнөттү. Ал келип Ибрахим пайгамбарга айтты: "Улуу жана кудуреттүү Алла Таала сизге салам айтып, сизге мындай дейт: сиз ушундай бир досту көрдүңүз беле? Өзүнүн жакын досунан корккон." Ибрахим пайгамбар мындай жооп берди: "Эй Жабриил, мен өзүмдүн күнөөлөрүмдү эстегенимде жана алардын жазаларына ой жүгүрткөнүмдө өзүмдүн жакын досумду да унутуп коёмун. Караңыздар, пайгамбарлар жана такыба адамдардын абалдары ушундай болсо, анда биздин абалыбыз кандай болот экен? Ойлоно турган нерсе."